Алтын Ордонун мамлекеттик саясий иштеринде коңураттар өзгөчө эмелерди ээлеген орундарды, саясий жагынан, бийлик жагынан коңураттар көп орундарды ээлеп, чоң бир таасир берип келген Алтын Ордонун ичинде. Кийинчерээк Алтын Ордонун тарашы менен көбүнчө коңураттар казактарга кирип казакташып кетти, кээ бири өзбектер кирип өзбектешип кетти. Бирок түп насили кыргыз экенин билген коңураттар өзүбүздүн арабызда калды, дагы эле кыргыз болуп саналып келатышат. Учурда коңураттар Ысык көлдүн Жети-Өгүз районунда жердеп турушат, Оштун Алай жеринде турушат. Анча мынча бөлүктөрү башка областтарда да кездешет. Коңураттар өз салымын кошкон кыргызга, калыптанышына, калмак доорунда дагы чоң бир баатырлык, боштондуктарга катышып, ар бири өзүнүн ролун ойноп кеткен уру деп эсептейбиз.